Кыргызстанда эми салык системасы өзгөртүлгөн тартипте иштейт. Анда салык төлөөнүн жеңилдетилген түрү каралып, салык системанын туруктуулугун санариптештирүү, ишкерлерге бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу максатталып жатат. Муну менен салык төлөөчүлөргө жөнөкөйлөтүлгөн шарттар каралган. Кошумча нарк салыгынан үчөөнүн бошотулуп туруп, ошол бир салыктын түрүн төлөйт. Бунун ставкалары дагы кошумча жоболор менен дагы бекитилет. Белгилей кетүүчү нерсе, эч кайсы салыктын ставкасы жогорулаган жок. Азыркы күндө уже иштеп жаткан жеңилдик бул 8 миллионго чейин жүгүртүүсү жетпеген соода саттык кызматында жана кызмат көрсөтүүдө иштегендер жанагы 0 деген ставка менен бошотулган салыктан бошотуу режимине өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Анын үчүн негизги талаптарынын бири болуп бул контролдук кассалык аппарат орнотуу болуп эсептелет. Салык кызматынын системасына киргизилген өзгөртүүлөрдү коомго жайылтуу үчүн атайын иш пландар иштелип чыгат. Анда жарандар үчүн атайын кэшбэк, лотереялык оюндар ойнотулат. Муну менен ар бир кардар сатып алган товарларынын кассалык чегин чогултуп, ишкерлерден алган товарынын чегин талап кылууга үйрөнөт. Ар бир товардан түшкөн салыктын отчету онлайн түрүндө салык кызматына жетип турат. Бул мамлекеттин бюджетин толтурууда жана ишти жеңилдетүүгө жардам берет. Ошол кардарлар чекти жакшы талап кылышып, андан мамлекетке түшкөн бир пайданын бир бөлүгүн ошол лотереяларды өткөрүп, мисалы кварталына бир жолу Ош шаарында, Бишкек шаарында бирден батирлерди ойнотуп койсо деле, мисалы ар бир жарандар, колдонуучулар өздөрүнө чектерди көбүрөөк талап кылып калышат деп ойлойбуз. Өзгөртүлгөн мыйзам боюнча бир топ критерийлер бар. Пайдага салык, сатуу салыгы, кошумча нарк салыгы сыяктуу негизги салыктар каралган жалпы салык режими. Жалпы салык режимин жүгүртүүсү 30 миллион сомдон жогору болгон ири бизнес субъекттери тарабынан колдонулат. Ал эми бирдиктүү салыктын негизинде жеңилдетилген салык салуу системасы. Бул режим түшкөн акчанын көлөмү 1 жыл ичинде 30 миллион сомдон ашпаган чакан жана орто ишкердик субъекттерге жайылтылат. Кодекс менен төмөнкү тармактар боюнча салыктык жеңилдиктер каралат. Тегүү тармагы 5 жылга бирдиктүү салык 0,25% өлчөмүндө. Зергердик тармагы зер буюмдардын өндүрүүчүлөрүнө 5 жылга кошумча нарк салыгы боюнча жеңилдиктер. Авиациялык тармак убактылуу ташып келүүлөргө кошумча нарк салыгы боюнча жеңилдиктер. Электробустарды кошумча нарк салыгынан бошотуу. Мен салык саясатын толугу менен колдойм. Эгерде биз ушул темпте бара турган болсок, көмүскөдөгү кээ бир элементтер да сыртка чыга баштайт, жогоруга чыга баштайт. Көмүскөдөгү экономика бул реалдуу бюджеттин калыптанышында, мамлекеттин реалдуу түрдө экономикалык жактан өнүгүшүнө чоң терс көрүнүш болуп эсептелет да. Ошондуктан ошол көмүскөдөгү экономиканы биз чыгарып алсак, ал эми анын үчүн биз реалдуу салык ставкаларды, салык режимдерин киргизе турган болсок, анда көмүскөдөгү элементтер азаят. Мамлекеттин бюджетин толтуруучу булак катары салык кызматы эсептелингендиктен өзгөртүлгөн кодекс бюджетти толтурууда чоң ролду жаратаарын адистери белгилеп жатат. Ал эми бул система толук кандуу, жакынкы 1 жыл аралыгында толук ишке ашып баштайт деген ишеним бар. Салык тармагындагы анын ичинде салык кодексине тиешелүү өзгөртүүлөр мен ойлоймун, ал өз орунду, өз убагында киргизилип атат. Ал эми качан жыйынтыгын берет дегенде бул максималдуу 1 жылдын ичинде жыйынтыгын берет. Ал эми салык баягы өзүнүн стандартына, өзүнүн ставкасына, өзүнүн мөөнөтүнө ылайык төлөнө берет. Ал жыл ичинде дагы өзүнүн оң жыйынтыгын бериши мүмкүн. Ал эми жеке ишкерлик менен алектенгендер ККМ аппараттары ишмердүүлүктө бир топ ыңгайсыздыктарды жаратаарын билдиришүүдө. Мындан улам мурдагыдай патенттин негизинде эле иш жүргүзүлсө жакшы болмок деген пикирлер да жок эмес. ККМдин өзүнүн негизи караганда ККМдин эч бизге ыңгайлуу эмес. Неудобный иштеткенге делечи, эч бир мындай бизге пайдасы деле жок. Негизи патент жакшы болчу. Ар бир ишкерди текшерип, мисалы, кимиси кандай товар оборотуна карап, азына аз, көбүнө көп патент установить этсе, ошону гана төлөй берет болчу да. Эскерте кетсек, салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү менен ККМ аппараттарын орнотууга бул убакка чейин Борбор калаадагы Дордой базарынын жана Таатан соода борборунун соодагерлери нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Ал эми салык кызматы кассалык машинаны орнотуу менен көмүскөдөгү экономиканын көлөмүн азайтуу аракети болуп жатканын билдиришкен эле. Нурзата Сыдыкова, Дилет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.